Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу мекендештер, жалпыңыздарга чоң салам. Бийликте мактап, жактап, башка кылып атасың, ал кылып атасың, бул кылып атасың дегендердин оозуна, кулагына жана эсине. Бүгүнкү рубрикабыз бийликтин бир катасы деген темада болмокчу. Бийликтин бир катасы. Бийликтин кандай катасы болушу мүмкүн? Залкарга эмне болгон? Залкар эмне оюнан кайттыбы деп ойлоп турсаңыздар, жаңылышасыздар. Бийликтин бир катасы, буну биз элге айтпасак болбойт. Бийликтегилерге айтпасак болбойт. Акыркы учурда Садыр Нуркожоевич президент болгондон бери Кыргызстандагы болуп жаткан алгылыктуу иштердин элдин арасына кеңири жайылбай жаткандыгында жана түз жетпей жаткандыгында болуп жатат. Бир дагы атка минер, же болбосо аким, же болбосо президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү элдин алдына чыгып, же элдин арасына кирип, президенттен үлгү албастан кабинеттерине камалып отургандыгында болуп атат катачылык. Көчөдөн көрбөйсүң, кабинетинен таппайсың. Катачылык ушунда, достор. Маалымат саясатынан бийлик утулуп жатат. Маалымат жеткирүү жагынан бийлик утулуп жатат. Ушул бийликтин катасы болуп жатат. Алгылыктуу болуп жаткан иштерди ошол биздин атка минерлер, аким, губернаторлор элге түз жеткире албай жатышат. Мэрлер түз жеткиргенди билбей жатышат. Ишти кылып атышат. Туура, так, даана. Бирок ошол кылынган ишти, жасалган ишти элге түз, так, даана, жалпак тил менен жеткире албай жатышат. Бийликтин катасы ушундай болуп жатат, достор. Иштер жасалып жатат, элге жетпей жатат. Буга мисал ошол кассовый аппаратты айта кетели. Кассовый аппаратты жогору жактагылар мыйзамга киргизип, элге талкууга койду. Ал мыйзамды элге туура, так, даана жеткире албаган биздин салыкчылар менен биздин ошол патенттеги отурган кыргыз патенттин башчыларында болуп жатат. Айла жоктон ошол биздин салыкчылардын, ошол биздин кыргыз патенттин башчыларынын айынан президент өзү элди аралап, базар аралап барып, ошол кассовый аппаратты түшүндүрүп берүүгө аргасыз болду. Андан эч кандай үлгү алган жок. Садыр Жапаров Дордойду, Ош базарды кыдыргандан кийин эмне болуп атты экен деп бир мэр же аким барып койгон жок. Базарларды аралап, карапайым элдин арасын аралап жүргөн азыркы учурда атка минерлер аябай эле аз. Санасак могул колубуз бүгүлбөй калат бардыгы. Кыргызстанда ушунчалык атка минерлер көп. Мен билем, мен кыйымы, мен кыйратам деген атка минерлерибиз көп. Бирок өзүнүн должностун, өзүнүн обязанностун аткара албайт. Өзүнүн берилген жумушун так аткара албайт жана элге жеткире албайт. Мен бул менен атка минерлерди сындагым келбейт. Аларга сунуш катары айткым келет. Урматтуу атка минерлер, мэрлер, акимдер, губернаторлор, элди араласаңыздар, сиздер көп нерсени угасыздар. Көп нерсени билесиздер. Анткени бүт бардыгы элдин арасында болуп жатат. Тиричилик элдин арасында болуп атат. Ошол кассовый аппаратты мисалга алып аттым. Азыр Ош базарга барсаңыздар, биринен сурасаңыз, ооба өтөбүз дейт. Ичирээк кирип, кичине байраагынан сурасаңыздар, жок өтпөйбүз дейт. Өтпөй эле койгула деп айтты дейт. Ким айтты десем, администратор ошентип айтты дейт. Ким экенин айткым келбейт бирок. Могул байке айтты деп айткым келбейт. Мен бүгүн азыр барып угуп келдим. Ош базарды кыдырып. Бул жерде көрүп атасыздар, достор. Ал жерде так даана түшүндүрүлүп атат. Эгер сиздин кирешеңиз 8 миллион сомго жетпесе айына, сизге эч кандай салык салынбайт жана патентке акча алынбайт деп атат. Ошол нерсени дагы мыйзамдуу укуктарыңыздарды, урматтуу элим, урматтуу соодагерлер, урматтуу базарда отургандар, сиздер өзүңүздөрдүн укугуңуздарды өзүңүздөр гана тепселеп жатасыздар. Бул информацияны сиздерге түз жеткирбеген, сиздерге түшүндүрө албаган күнөөлүүлөр булар салыкчылар менен патентчилер. Анткени алар бул нерсени сиздерге толук түрдө жеткирип койсо, алар чоң акчадан кол жууп калган турат.
А бирок президент Садыр Нуркожоевич ошол жөнөкөй карапайым соодагерлерге жеңилдик болсун деп ушул нерсени киргизип атат. Бул бир. Экинчиси достор. Мамлекетибиздеги болуп жаткан бардык окуялар элге бурмаланып жеткирилип жатат. Бул эмнеден келип чыкты? Бул ошол биздин аткаминерлер, эл менен эл өкүлдөрү бар го, баягы биз шайлаган депутаттар деп коебузбу? Элге туура маалымат жеткиргендин ордуна саясий оюн кылышып, өздөрүнө эптеп саясий упай топтогусу келеби калптан билбейм, бирок достор, чынын айтайын. Элге бурмалап жеткирип атышат. Болгон информацияны бурмалап жеткирип атышат. Аны чыгып элден өзүңүздөр деле сурап алсаңыздар болот. Азыр элге мындай түшүнүк киргизип атышат биздин эл өкүлдөрүбүз. Кымбатчылык болуп атат деп эле кыйкырып атышат, бирок кымбатчылык кайдан келип чыкканын айтпай атышат. Ал кымбатчылык болуп атат деген сайын биздин карапайым кыргыз элим Садыр Жапаров атайлап көтөрүп коюп аткансып түшүнүп калып атышат. Буга мисал калаган таксиске отуруп туруп сурасаңар, силерге төкпөй чачпай айтып берет. Анткени аларга информация туура эмес жеткен. Бийликтин бир катасы ушундай болуп жатат достор. Бийлик ишти кылып атат, ортодогу маалыматчылар, биздин журналисттер, блогерлер, деги эле койчу информация тараткандын бардыгы элге туура эмес жеткирип атат. Эл аны аңдап билбей атат. Өкүнүчтүүсү, бийликтин бир катасы ушул болуп атат достор. Бул бир. Экинчиси достор. Кечеги Украина менен Россиянын ортосунда болуп жаткан чыр чатакты Кыргызстанда колдоп, бириси Украинаны колдоп, бириси Россияны колдоп, саясатчы, тим эле койчу, бүт жагынан идеальный адамдары чыга келди ортодон. Жок, минчи керек болчу, тигинчи керек болчу деп. Украинаны колдоп чыккандары болду, Россияны колдоп чыккандары болду. Эми силерге бир мисал келтирип берейин, урматтуу достор. Биз Тажикстан менен кырылышып атканда, биздин жаш балдар өлүп атканда, Украина чыктыбы? Бир украин чыгып митингге Украинадан биз Кыргызстан мененбиз деп чыгып койдубу? Жерге жатканын айтпай эле коеюн. Чыккан жок. Украинада ашып кетсе бир 20 миңге жетпеген кыргыз болса керек. А Москвада 1 миллион кыргыз бар. Мен Россиянын дагы саясатын, украиндердин дагы саясатын колдобойм. Колдогум да келбейт. Анткени бизге эч кандай тиешеси жок. Бизге тиешеси эмне болот билесиңерби? Бизде экономика жактан гана кичине аксайбыз. Биз андан көрө достор, Тажикстан менен ызычуубузду токтотконго аракет кылалык. Ошол жактан эксперт бололук, ошол жактан саясатчы бололук, ошол жактан билгич бололук. Чет өлкөнүн саясатчылар бизди угуп деле койбойт. Бир жолу бир Украинага бардыбы биздин президент? Кыргызстандын деги эле тарыхында алып кеткиле. Же Кыргызстанга бир жолу келдиби? Зеленский келдиби Кыргызстанга? Өздөрүнүн окатын өздөрү кылып атат, достор. Ал жерде биздин аралашканга моралдык да, конституциялык да укугубуз жок. Укугубуз жок. Өзүбүздүн окатыбызды кылалык. Жаз келди, жаз жарыш күз күрөш дейт. Жазда эмгекти кылалык, достор. Күзүндө ачка калбайлык. Жүктүн бардыгын эле, достор, Садыр Нуркожоевичке артып койгон бул болбойт. Кыргызстан бир эле Садыр Нуркожоевичтики эмес, Садыр Нуркожоевичтин же менчиги эмес ал. Садыр Нуркожоевичтин менчиги эмес, достор, чын эле. Бул жерде мындай. Кыргызстанда сен жашап атасың, мен жашап атам, баары жашап атат. Значит, бардыгы ыстыкы. Бардыгы ыстык болгондон кийин, достор, бул жерде чогуу аракет кылалык, чогуу иштейлик, чогуу басалык. Анан тышкы саясат, ички саясат деп эксперт болгондор, урматтуу туугандар. Бул жерден сиздер өзүңүздөргө, урматтуу эл өкүлдөрү бар араңыздарда, эч кандай саясий упай топтой албайсыздар. Балким бир топко жагышыңыз мүмкүн. Бир урууга жагышыңыз мүмкүн, бирок бүтүндөй кыргыз элине жага албайсыз. Антип упай топтоштун кереги жок.
Балким мен жаштырмын, мени жашсың деп азыр укпай коюшуңар да мүмкүн. Бирок мен силерге болгон чыркыраган чындыкты айтып атам достор. Бийликтин бир катасы информация жактан, маалымат жагынан аксап атат. Элге түз маалымат жеткире албай атат. Жеткирген учурда дагы жанагындай администраторлар, реализаторлар иши кылса, ортомчулар эптеп өзүнүн жеп аткан акчасынан кур калбайын деп, ачка калбайын деп маалымат бурмалап атышат. Мына Ош базарда айтып атыптыр. Кошулбай эле койгула, кассовый аппаратты албай эле койгула. 500 сомдон андан көрө патент төлөп жүрө бергиле деп айтып атыптыр. Анткени ал жерде бир дагы содагердин айлык немеси, бир айлык доходу 8 миллионго жетпейт. Мындай базарда отургандардын, контейнерде отургандардын. Дордой эмес оптовый деген. Айтып атыптыр достор. Анткени эмнеге? Патентчи ачка калат. Эгер ал кассовый аппаратка кошулуп кетсе, салыкчы ачка калат. Ушундой болуп атат. Келгиле туугандар, урматтуу салыкчылар, урматтуу патентчилер, элге туура маалымат жеткирип коелук. Элге туура маалымат жеткирүүгө аракет кылыңыздар. Аткаминерлер, ушуга окшогондорду контролго алыңыздар. Бекем болуңуздар. Акыр аягы келип удар силерге тиет, урматтуу аткаминерлер. Удар силерге тиет. Буну каждый чайниктен барып сурасаңар, чын кечирип койгула, бирок мындай адепке ылайык сүйлөп атсамчы, каждый чайникке барып айтсаң, ошол нерсени түшүнөт, просто ошол нерсени силер жеткире албай атасыңар. Туура жеткиргиле. Көп жактан эле бизде информация аябай булганып, туура эмес кетип атат, достор. Мен бул жерде бийликти актагым да, мактагым да келбейт, достор. Болуп аткан ишке просто тоскоолдук болуп аткандыгына көрүп турам. Тоскоолдук болгонуна көрүп турам. Башка эчтекен көрүп турган жерим жок. Урматтуу достор, урматтуу кыргыз элим, мен сиздерге кайрылат элем. Эгер Кыргызстандын келечегине чын эле күйсөңүз, чын эле патриот болсоңуз, чын эле укмуш болсоңуз, келиңиз. Бардык маселени жет өлчөп бир кесип карап көрөлү. Бардыгын ошого жараша иштеп көрөлү. Элге аябай туура эмес информация жетип атат. Балким силер туура эмес информация жеткирип, элди алдап, кандайдыр бир максатыңарга жетишиңер мүмкүн. Бирок силер эч качан Аллах Тааланы алдай албайсыңар. Кудай Тааланы алдай албайсыңар. Акыры бир күн чыгат, былыгыңар чыгат. Ошентип элди алдап бийликке жеткен учуруңардар дагы, урматтуу биздин чиновниктер, саясатчылар, урматтуу биздин маалымат борборлордун бардыгы эле биздин чоң ошо чиновниктердики, баягы бийликке жетпей калгандардыкы да, бүт эле маалымат борборлорчу, ачыгын эле айтайын. Жарымы Западтыкы, жарымы ушу ичибизде. Силер балким информация менен алдап элдин башын айландырып бийликке жетерсиңер, бирок ошо алдап дагы канча жашайсыңар деген менде суроо болот. Дагы канча алдап жашайсыңар? Кыргызстанды 30 жыл бою тоноп, талап, жеп, билбейм неси калды Кыргызстандын. Эми келгиле достор, кылынып аткан ишти бурмалап элдин башын айландырбайлы. Кылып аткан ишти туура деп, туура эмес деп айталы. Мен мына бийликтин бир катасы ушул деп айталам. Маалыматтан аябай аксап атат. Бул жерде күнөө биздин ошол маалыматты жеткирүүчү булактарда. Мисалы, салык кызматкерлеринде. Кассовый аппаратта ошолор жеткирсе болмок. Патентчилер жеткирсе болмок. Элге түшүндүрүп койсо болмок. Азыр 21-кылым, эл телевизор көрбөйт. Көрсө да аз көрөт да. Азыр элдин баары интернетте отурат. Ошону интернеттен жалпак тил менен түшүндүрүп, аны чыгарып койсоңор интернетке. Аны элдин баары көрөт. Баары көрөт. Көпчүлүгү көрөт. Базарда отургандардын бири да телевизор көрбөйт. Именно ошо кассовый аппарат колдоно турган адамдардын бардыгы телевизор көрбөйт, телефон көрөт. Азыр заман өнүккөн достор. Анын эч кыйынчылыгы жок. Силер просто жалпак тил менен сүйлөп, жалпак тил менен жалпак мындай эме кылып туруп, оңойлотулган бир примерлерди көрсөтүп туруп, элге жеткирсеңер өтө оңой болот. Мыйзам чыгаруучу бутак чыгарат, жеткирүүчүлөр башка да достор. Президент өзү барып эл менен эсептешип жүрөт. Мен буга чейин бир да президенттин көргөн эмесмин эл менен эсептешип жүргөнүн.
Мен жашмын, ооба, бирок жаш болсом да ушунун баарын көрүп атам, достор. Мен көргөн нерсени силер мындан да чоңураак көрөсүңөр. Мындан да чоң кенен көрөсүңөр. Ошо көрүп туруп анан кантип анан калп айтасыңар. Мен ошого таң калам. Урматтуу кыргыз элим, эми жетишет чыгар. Чоңдордун 30 жыл бою игрушкасы болуп келдик, оюнчук болуп. Эми эсибизге келелик, ойгонолук, ойлонолук. Урматтуу кыргыз эл, мен силерден суранып кетем. Эмне маалымат укпагыла, бардыгын жете өлчөп биргескиле. Анткени бизде маалыматтык согуш болуп жатат Кыргызстанда. Маалыматтык согуш болуп жатат. Маалыматтык согуш аркылуу биздин көпөстөр өзүнө упай топтогусу келип турат. Ушундай, достор. Сөздүн кыскасы ошол. Кийинки берүүбүзгө чейин сак саламатта калыңыздар, достор. Кийинкиде дагы өзүбүздүн оюбузду бөлүшө кетебиз. Сиздер да өзүңүздөрдүн оюңуздарды бөлүшүп, видео жакса бөлүшүп коюңуздар, достор. Баарыңыздарга чоң рахмат.